мамлекет тарабынан бул жака канча акча бөлүнөт экен? Урматтуу президентибиздин тапшырмасын алып, Садыр айткан, элдин арасында жүрүп, элдин маселелерин билиш керексиң. Эмне тартып атасыз? Саламатсызбы? Уруксатсыз тартууда бул жер стратегический объект же эмне? Силерди ким жиберди азыр? Каракол, жалпы каракол тартып жүрөбүз. Анан Караколго киребиз. караколго кирет? Бир турист бул жактан бир ооруп калды дейли. Анан бул жака алып келип калышы мүмкүнбү? Алып келсе, мисалы турист, ал туристтин баягы ичинде кандай сезим кылат бул жака келип кеткенде, могу жыгач терезелерди көрүп алып. Биздин элдер деген сразу эле деп баштайт, алар унчукпай, деңгээлдери күчтүү алар. Билишет, что Советский Союз кандай эле, азыр кандай болду. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эртең мененки мэр менен иштешкөн мектеп ушул. Кирели дагы мен ушул мектептердин эң эле көңүл бурганым даараткана маселеси. Келгенде эле он жакта даараткананы көрүп атабыз. Дааратканын абалы аябай жакшы. Мына суу бар. Иштейт. Бул жакта отоплениясы да бар экен. Суу чыгат экен. Же ысык суу бар окшойт. Ысык суу бар экен. Тазалык. Эң сонун деңгээлде. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда биз Каракол шаарындабыз. Бүгүнкү чыгарылышта ушул шаар тууралуу сиздерге кененирээк баяндап беребиз. Бул кандай шаар? Абалы кандай? Азыркы учурда туристтер аябагында көп келет ушул Каракол шаарына. Ошол тууралуу да сиздер менен кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыркы учурда биз Токтогул көчөсүнө баратыптырбыз. Машина унаалар көп. Азыр мэрияга кайрылайын деп турабыз. Мен байкашымча бүгүн жолдордо светофор иштебейт. Ошондуктан бир аз кыйынчылык болуп аткан окшойт. Мына мынтип Каракол шаарынын бул так ортосу десек болот. Бул мэриянын жаны. Мэриянын жанында дагы бүгүн светофорлорго эмне болгон билбейбиз. Бүгүн көчөдө жаштар көп. Анткени бул жакта билесиздер, мен бул жакка экинчи жолу келип атам. Өзүңүздөр билгендей, Караколдогу университеттер бар. Бул жак парк. Парктын эле жанында мэрия жайгашкан. Мэрияга кирип көрөлү. Буга чейин эски мэр жумушунан бошотулуп, азыркы учурда жаңы мэр шайланган. Азыр ал мэр ким экендигин да билбейбиз. Кирип маектешип көрөлү. Каяктан келди? Урматтуу достор, биз Каракол шаарынын мэриясына да келдик. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Өзүңүздөр. Жакшы. Келиңиздер. Жакшы өзүңүздөр. Шүгүр, жакшы, рахмат. Бул жака эле отурасызбы? Жакыныраак отуралы. Отуралы. Кандайсыздар? Шүгүр, рахмат, өзүңүз. Аты жөнүңүз ким? Мен аты жөнүм Мунарбек Имаров, журналистмин. Мунарбек мырза. Кош келипсиздер Каракол шаарында. Бүгүн түнү менен келдик, Караколго бир кабар деп. Мени. Сиз жаңы эле келдиңиз окшойт. Мен 12 мартта келдим. Көрүүчүлөр менен бир чогуу таанышалы, аты жөнүңүз? Тимур Мысырович Мадяров, ошо Каракол шаарынын мэри. Буга чейин кандай кызматтар кылгансыз? Буга чейин мен Баткен облусунда губернатордун орун басары болуп иштегем. Ага чейин президент Кыргыз Республика президент администрациясында кызмат өтөгөм. Буга чейин ушул укук коргоо күч структураларда кызмат өтөгөм. Жакшы. Иш аябай көп окшойт. Иш көп, иш көп. Толук кандуу ишке кирип калдыңызбы? Толук кандуу кирип атабыз, иштеп атабыз. Маселелер көп. Четинен чечип атабыз, аракет кылып. Эми сиз келгенде эле көзгө көрүнүп эмне маселелер бар экен? Эми көп маселелер бар. Эң негизги биринчиси ошо тазалык маселелери. Азыр мына канализациялык тазалык системаларды жаңыртуу, ошол эле таштандыруу, мусор санитардык полигон деп коет. Ошолордун маселеси бар. Негизинен азыр эле биз ишкерлер менен жолугуп атабыз. Экинчи ирет болуп атат. Мен ар бир четверг
жума сайын ишкерлердин көбөйүүнү карап мына азыр эле чыктык. Бүгүнкү жолугушуубуз өзгөчө болду. Прокурорду да чогуу биргеликте уюштурдук. Ошо ишкерлердин жана орто жана чакан бизнестердин көбөйлүү маселелери. Ошол эле уруксаат кагаздары, азыр салык мыйзамдуулукта аябай көп өзгөрүүлөр болуп атат. Ошолорду түшүндүрүү иштерин. Анан эми көбөйлүү маселелер көп. Иштеген маселелер көп. Анан азыр мына көрдүңүзбү? Азыр жарандарды кабыл алыш керекмин, выезддер бар эле. Азыр дагы бир адамдар менен жолукмак элем. Азыр ошолорду күтүп аткам, анан выездге чыкмакмын. Биз интернет тармактан карасак, бир 80 миңге жакын адам жашайт деп көрсөтүп атат, бирок бул буга чейинки жылдарда азыр учурда канча киши? Эми бизде жанагындай чоң базарлар бар. Анан ошо туристтер менен санаганда азыркы убакта менин мындай көз карашыма өзүм мындай сезип турам, бир 120-115 миңдей. Бирок азыр туристтик сезон башталса, билесиңер, буякта кышкы туризм, жайкы туризм да бар. Ар кандай элдин саны айтылып атат, мен ойлойм бир 300-500 миңге чейин жетет деп. Туура. Ар бир сезонда. Ошондуктан биз ошого даярдык көрүш керекпиз. Азыр мына борбордук аянтыбызды өзүнүн иретине келтирип атабыз. Ошондой эле башка туристтик объекттерди, биякта көп тарыхый жерлер бар. Мына кечээ Кадыр түндө да мечеттерди аралап, ушу элдер менен баарлашып, Кадыр түндү чогуу өткөздүк. Мына 1887 жылдагы курулган мечеттер бар. 1907 жылдары азыр Дунган мечет дейт, татар мечет. Кечээ Челпекке барып келдик, ал жерде да мечет 1889 жылы курулган мечеттер бар. Тойгонбай ажынын мечеттери. Ошондуктан ошол туристтик, тарыхый жерлерди биз азыр ушул июнь айына чейин, июль айына чейин толук кандуу даярдап туруп, жанагындай келген конокторго, келген туристтерге жакшы маанай тартуулап, жакшы бир унутпастык сезим калтырып, анан булар өзлөр келбей эмки жылы үй бүлөлөрүн, досторун, ошондой эле жакындарын алып келгенге аракет кылыш керекпиз. Туура. Мамлекет тарабынан бул жака канча акча бөлүнөт экен? Мисалы, өнүктүрүү максатында канча акча бөлүнөт? Эми өнүктүрүү максатында мен азыр айтып атпайм, мен ар бир четверг, ар бир вторник күнү азыр жарандарды эмелерди кабыл алып атам. Биз эми ачык айкын мамлекеттик саясатты жүргүзүп атабыз. Урматтуу президентибиздин тапшырмасын алып, Садырович айткан, элдин арасында жүргүлүү, элдин маселелерин билиш керексиң. Ошондуктан азыр мына тур операторлор менен ошол эле жанагы Харика чөйрөсүндө отель, ресторан, кафелерди сурашып көрсөм, буларда эми бир көбөйлүү маселе бар экен. Мындай өйдө пайызды кредиттерди алып алып туруп 18-20%. Мен азыр ошолорду азыр сунуш даярдап атам. Азыр мына жогорку кеңештин да депутаттары менен тийиштүү министрликтер менен сунуш даярдап атам. Ушу төмөндөтүлгөн пайызда кредиттерди берсек, алар жанагы өзүнүн инфраструктурасын, ошондой эле жашыл энергетика багыт болсо, мисалы мен азыр мындай бир өзүмө эми божомолдоп силерге да айтып берейин, бул эч кандай сыр эмес. Бир 10 миллионго чейин болсо, 5 миллион бул жанагы жашыл энергетика багытталган акча болот. Ошол эле тепловой насостор же жана күн электр панелдерди алабы, ошолорду орноттуруп, анан калган 5 же 4 миллион же 6 миллион ошол өзүнүн инфраструктурасына жаңы мебель алабы же жаңы бир пристройка кылабы. Ошондой сыяктуу азыр биз долбоорлорду иштеп, ишкерлерди колдоо. Азыр бизге жетекчилик тараптан тапшырма түшүп атат, орто жана чакан бизнестерди колдоо боюнча. Азыр көрүп атасыңар, ошол эки категория ишкерлер биздин экономиканын локомотиви болуш керек. Ошондуктан мен жума сайын азыр бир 40тан ашык чаттар, телеграм каналдарга да өзүм кирип, ошол жерде ишкерлердин маселеси болобу, жашоочулардын маселеси болобу, угуп, тапшырма берип, өзүм барып көрүп таанышып,
ошондо эле ишмердүүлүктү алып барып атабыз. Сиздин убактыңыз бир аз азыраак экен. Анан мен суроону азайтайын, акыркы суроо болсун. Жанагы Кыргызстан боюнча ал жакта мурунку келген айтты эле мугалимдер. Алгачкы Кыргызстанда алгач мектептердин бири ушул биздин мектеп деп. Мен атын унутуп атам, кайсы мектеп экен. Чехова. Анан ал көчүп башка мектеп которулду окшойт. Жаңы мектеп салынып, ошол жака. Жок, азыр бул мындай болгон. Азыр мектептин курулуш иштери толук кандуу бүткөн. Азыр жанагы тиешелүү куралдар, окуучу жана материалдар, китеп, инвентарьлар кирип атат. Мен ойлойм, биз жакын арада эми азыр мугалим маселелери да азыр 1-2 штаттык бирдик боюнча бир маселелер бар экен. Ошолорду чечсек, биз жана сиз айткандай ошол мурунку окуган мектептен эскиден жаңы заманбап 500 орундук мектепке көчүрөбүз. Ал курулуш иштери бүттү. Мен өзүм көзөмөлдөп атам. Биз эми 20 мартка ачалык десек, ошол жанагы окуучу куралдар, китептер жок болуп калды. Ошого байланыштуу анда 1-2 маселе болуп калган. Ошонун баарын азыр толук кандуу бүтүрүп, анан жанагындай пайдалууга берип туруп, ошол жерге киргизебиз. Эми азыр билип атасыздар, азыр апрель-майда 2 ай калды. Окуу сезону. Азыр бул жылы окуу жылы бүтсө, мен ойлойм, эмки жылга 1-сентябрдан ошо 1-класстан баштап башка класстар ушу жаңы мектепке барат. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Сиздин колуңузду кармап, Рахмат. сизге ийгилик болобу? Ооба, силерге да ийгилик. Мынакей менин үйүм ушинтип февраль айында өрттөлүп, жолдошум каза болуп, ушул үй жараксыз болуп калды. Ушул үйгө мага жардам керек, ремонтко. Такыр жараксыз бүт ышталып, линолеумдардын баары күйүп, бүйөк каттардын баары күйүп калган. Пиццерия кичине жымсалап, тазалап койгондогубуз. Потолоктордун баары монтип, бүт монтип күйүп. Холодильниктерге белги өрттөнүп кеткен. Ошол үчүн жардам сурап атам силерден. Ушу жардам берип койсоңор. Жалгызмын, жалгыз жашайм. Балам да кырсыктап кесилип кетти эле. Үйүңөр болбой калсын. Мынакей үйдүн ичинин баары мындай болуп карайып, мындай болуп ышталып, ичине дем алаганга невозможно болуп калды да. Морики точкалардын баардыгын көрдүңбү? Эрип түшүп калган бүт бар тең. Дагы эрип, ток үзүлүп, монтип түшүп калган да. Өзү күйүп, оту өчүп калгандыктан баары до конца күйбөй, ышталып эле калган да. Ошо. Могу үйдө жактардын баардыгы бүт жараксын холодильникке да тарттым, бүт жараксыз үйгө катарында өрттөнүп жараксыз болуп калган. Мындай. Бул светти ийилип жасап койдук. Эрип калыптыр да бүт. Болду, линолеум баарын Көрүүчүлөр менен чогуу таанышкылы. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Каракол шаарынын мэриясында иштейм, туризм тармагы боюнча адисмен. Жакшы. Аты жөнүңүз? Мамытов Бекжан. Бекжан мырза. Эми Караколго келген адамдардын эле көпчүлүк туристтер биринчи эле адамдар бул жакка алып келсе керек. Бул эми тарыхый мечит. Ооба, Каракол шаарындагы бул тарыхый жайлардын Жүрүңүз, басканча келип сөйлөшөлү. Негизи эң эле биринчи Европадан келеби, Азиядан келеби, ушул биздин мечитке келишет да. Анан келгенде дагы именно Европадан келгендер ушундай кызыгуу менен келишет да. Анткени бул мечиттин өзүнүн мындай чоң тарыхы бар да. Бул мечит 1904 жылы салынып баштап, 907 жылы ишке кирген экен. Анан ушундай буддийский стилдеги, же Кытай стилиндеги десек де болот. Ушундай мечиттен дүйнө жүзүндө чөп экен. Башы Кытайда, денеси Казакстанда, анан биздин мечит куйругу болуп эсептелет экен. Салынганы бир да мыгы жок.
ошол менен өзгөчөлөнгөн. Кытай архитектурасы менен салган. Карасаңыздар, бул жерде баягы ар кандай жер жемиштердин жыгачтан мындай жасалган да, чыгарылыпча. Эми бул жерде баягы түшүнгөн архитекторлор үчүн бул хыйла зор эмгекти талап кылган мечит да. Ошол заманга ылайык бул таң калыштуу эле нерсе болсо керек. Ошол заманга ылайыктуу бул абдан таң калыштуу да. Анткени ушундай мечитти салып, анан ишке бериш. Могул QR код менен жакшы кылыптыр садакалар да. Бул QR Түз эле барат. Ооба, фитр садака сразу эмеге түшөт, Бишкекке түшөт, муфтиятка түшөт, ооба. Эми муну каалаган баада баасы жок да. Анан бирок булар түшкөндө кече бизге түшүндүрүп беришти. Кайсы райондон келгени, кайсы шаардан келгени сразу билинип калат экен, потому что окуярда өзгөчөлүк бар окшойт, каракол деп чыгат окшойт да. Кана, баштап бериңиз. Бисмилла. Келди, бисмилла. Мына мечитибиз жылуу. Бул жакта жума хутбалар болот болуш керек, жума. Бул эми биздин борбордук мечитибиз эле да. Азыр бизге жаңы мечит салынып, Каракол шаарына көбүнчө чоң иш-чаралар ошол жерде өтөт. Бирок бул жерде ар дайым айт намазы, жума намазы, бардык намаздар окулат. Мына мен ушул мечитке да өзүм да абдан келгенди жакшы көрөм, эмнегедир ар дайым ушул жерде намаз окуйбуз да. Анан карасаңыздар, ушул жерде мечитти саларда мен бир угушума караганда бул 2 куржун апимге салынган экен да. Кытай усталарын алып келген экен. Ушул Кытай усталары ушуну салып, анан кийин ушу салдырган Тунган ажекебиз ал тарынтып койгонбу, бир эле куржун апим берип койгон экен да. Анан андан кийин ушул жерде айтылат, каягынан билбейм, бир балкасын кесип, анан алар кеткенден кийин бул ылдый түшө баштаган дейт да. Анан кийин ошондолорду кайра чакырып, кайра аларга экес акча төлөп, апийин берип, анан ошол жерин таап, бат эле бүтөп койгон дейт да. Эми карабайсыздар, жыгачтан ошол убакта 900-жылдын башында ушул нерсени салганычы. Абдан кооз да. Туристтер мына айтып атпаймынбы, Өзбекстан, Казакстан, жакынкы өлкөлөр алар баары келет. Намаз окуганы келсе дагы башка нерсе. Бирок Европа элинин таң калганы, бир да мурду жок ушундай искусствону салганын таң калуу менен кабыл алышат да. Тем более ушундай нерсе ушул убакка чейин бир оңдолуусуз, бир түзөлүүсүз сакталып калганы бул чындыгында абдан жакшы нерсе да. Мечит болгон 4 эле таяп турган жаштар бар. Ичинде 4тө, ооба, 4тө. Анан тегирети, көрсөңүздөр болот, тоже стойкалар менен бекитилген да. Эми биз деле таң калып турабыз өзгөчөлүгүнө. Мен азыр карап турам да, кайсы жерде мыкты колдонулганбы, чын эле же колдонулганбы, тапкан жокмун да. Ооба. Анан ошол кездеги молдолордун, ошол жерде ошол убактагы археологдор, куруучуларга таң каласың да. Ушул эле мечитти салдырган киши, ажеке, ушул эле мечиттин капталын үй салдырган экен да. Эми ошол убакта азыр биз телефонду карап атып, кыбыла каякта деп атып, ошондо тескери окуйбуз да, тескерирээк бир аз мындайраак турупчу. А ошол убакта үйүн дагы кыбылага каратып салган да. Эми карабайсыздар, ошо күн менен, ай менен, жылдыз менен ошолорду кыбылага туура караткан. 0-0 каратылган да кыбылага. Эми ошол убактагы архитекторлордун эмгегин карап таң каласың да. Түшүнүктүү. Жакшы. Кийинки сапар кайсыл жак болот азыр? Церковке барабыз. Биз азыр турист катары эле жүрөбүз Караколдочу. Сиз тааныштырган киши катары болуп атасыз. Негизи Каракол шаары эмнеси менен өзгөчө?
эми Караколдукта Чогор Булгазы? ооба, Каракол шаарында өзгөчөлүктөр абдан эле көп да. Эми Мен кечиресиз өзүңүзгө калчу мындай жолдорун эле байкадым, жолдору аябай кенен экен. Башка шаарларга салыштырмалуу. ооба, бул план 18-кылымда эле генерал Каульбарстын жетекчилигинде салынган экен. Эми ушул генерал Каульбарс карабайсыңар, шаарыбызды Питерден, Санкт-Петербургтун эле генеральный схемасына ылайыктап салган да. Караколду картадан карасаңар деле ар бир көчөлөр бири-бирине шайкеш келген, туура жайгашкан. Анан ушу Каракол шаарында өзгөчөлүктөр, кандай өзгөчөлүктөр бар деп атпайсыңарбы? Бул именно переселенцы деп атпайбызбы? Ошол эле Питерден келген, же болсо Москвадан келген, же болсо Сибирден келген переселенецтер ар кандай өзүнүн культурасына, жалгыз орустарда бир эле культура эмес экен да. Сибирде өзүнчө культура экен, Питерде өзүнчө, Москвада өзүнчө культура. Бизде баягы южанин, северянин деп атпайбызбы? Ошолоңду буларда деле культура экен. Анан ошо сибирская культура, питерская культура үйлөрүндө салынышы дагы, архитектурный проекттер дагы ошого окшош салынган да. Эми бизде Каракол шаары тарыхый маданий мурастарга абдан бай да. Азыр мына көөнө тарых сырларын деп дополнительно дополнительно Жана светофор иштеп аткан биз келгенде. Буякта дытып болуп тур. Эмне себептен иштеп атты болуп экен? Кандай ойлойсуз? Байкап турмун. Бизде бүгүн мэрияда да жок, администрацияда да жок. Свет жок болуп атабы? Свет жок. 8:30-дан 5-ке чейин деп өчүрүлгөн. Анткени ороз айтта эме кылат экен да. Көп нагрузка болгон үчүн бир ремонтный работа жүргүзүп атышат да. Кече эскертип ошол бүгүн свет жок отурабыз. Ноутбук менен иштеп элечи. Түшүнүктүү. Кайы кызматкерлери бат эле жеткилиптир. Гайы кызматкерлери негизи катуу иштейт. Эми булар биз көнүп калды да, бизде туристический полициябыз бар, гаибиз бар, жөнөкөй милицияларыбыз бар, мындай жакшы иштейт. Анан биздин эмелерге, туристтик полицияларга да, гаилерге дагы таң калам, там берем даже. Көбү англисче жакшы билишет. Англисче, орусча жакшы билишет да. Туристтик полицияга алган өзүнүн эмеси бар, процедурасы, то есть булар англисче билиш керек дегенчи. Анан буларды да дополнительно окутуп турушат. Тил курстарга бизде American School, да башка проекттер бар, окутушат да. Эми анткени туристтер көп болот. Албетте. Бизде башка жерлерде жайкы туризм же кышкы эле туризм болсо, бизде 400 жыл бою туристтер болуп атпайбы? Биз интернет тармактан карасак, Караколго 200 миңден 300 миңге чейин туристтер келет экен. Мындай да. Бизде организованный туризм, неорганизованный туризм деп бөлөбүз да. Молжан солго. Анан бизде мисалы быйыл организованный туризмде 2024-жылга алсак 105 миң турист келген. 105 миң. Бул организованный тур да. Бул то есть уже заранее гостиницасын брондойт, официальный сайттар менен Booking, TripAdvisor, жана башка сайттар мененчи. Булар организованный тур. А неорганизованныйлар бар да. Бияка келип алып анан таап, катталбай келип калгандарчы. Алар 80 миң болгон, 83 миң. Ошондо сиз айткандай эле 200 миң чамалап атат. Ошондой эле чамалап атат. Андан тышкары биз Чолпон Атага келген туристтерди албайбыз да. Учеткочу. А Чолпон Атага келип, же Бостерге келип, аларды тегерете көлдү тегеренип тургулганда туристтер да бар. Аларды эсепке албайбыз. Алар биздин шаарыбызды обязательно өтүп кетет. Шаарыбыздын маданияты менен таанышат да обязательно. Кайы кызматкерлер иштеп атышат. Азыр мен сиздерге чиркөөнү көргөзүп, тарыхый маданий эстеликке кирет, көөнө тарых сырлары деп коебуз. Андан кийин биздин бир эле көчөнү көргөзөм, ошол эле жетиштүү болот да. Центрдагы магазиндердин ичи
эмнеге мындай сурайт болушуңуз эл көп эле таң калып да центриңар эмне үчүн булар 2 этаж эмес чоң бир супермаркет салбайсыңарбы депчи. Бул жер Көнө тарых сырларына кирет. Бул тыш жагын эле ремонт жасашкан, ич жагын ремонт жасаганга болбойт. Маданият министрлиги тыюу салган, бияка Көнө тарых сырларына кирет. То есть тышынан бир аз баягы жасаганга болот, анан ичин жасаганга болбойт да. Эми азыр мына 1-апрелден баштап кайра изилдөө башталат. Эми ошол жерде уже чоң комиссия чечет да, муну Көнө тарых сырларына калтырабы же болбосо бузабы, башка нерселер салабы. Бирок негизи мындай карасак тарыхый жерлер аябай көп экен. Ооба. Церковь, мен сиздерге бир дагы баса айта кетейин, бул туристтик знактар да. Ооба, ушуну байкадым. Ушундай туристтик знактарды болуш керек сөзсүз. Ооба, бизде жетиштүү, бирок мындан да көп болсун деп биз дагы ушулардан заказ бердик. Ушул жер окшойт. Почти бир 2 миллионго заказ бердик. Туристтик знактарды. Билим берүү алтын беши. Бул жакка кирип токтоп турсак болот. Болот. Бул жак мектеп. Автомобиль, бул училище. Азыр бир чиркөөгө кирдик. Чиркөөгө кирерден биз ушул жакта билим берүү алтын бешиги деп. Бул жакта колледж дедиңиз, Ооба, азыр педагогический колледж, илгери педучилище деп ойлочу эмес белек. Азыр педагогический колледж ба заманга жараша. Бул жакта сүрөттөр көрүп калып мен кызыгып калдым. Бул жакта биздин белгилүү инсандар окуп кетиптир деп. Эми Хусейн Карасаевди билесиңер. Кыргыздын биринчи фонетик лексикон. Ооба. Жусуп Абдрахманов ошо биздин саясий кызматкерлерибиз Кыргызстанды көп ачкачылыктардан сактап калган, кийин репрессияга кабылган. Саламатсыздар. Касым Тыныстанов. Анан Касым Тыныстанов билесиңер, биздин биринчи кызыл профессорубуз. Бул фонетик болгон. Ошол жанагы А, Ö, Ü, Кы, каткалаң деген нерселер бар. Ушул киши биздин алфавитти дагы бар экенине ушул кишиге таазим берсек болот. Анан Алышбаев, Мүбүн Орузбаева, филолог, көптөгөн эмгектери бар. Алойнур Үсенбеков. Ушул адамдар ушул жерде окуган. Бул тарыхый маданий эстелик болуп эсептелет. Ичинде баягы губерниядагы замактарда же болбосо зданиялар өзгөчө салынган да. Булар эми ар биринин тарыхычы өзгөчө. Бул мисалы биздин эмелер бар, гидтерибиз бар. Ошол гидтер окутулган да. Биз жыл сайын окутуп турабыз гидтерди. Анан ошо гидтер ар биринин тарыхын, ким болгон, эмнеге салган, анткени тарых искажаться этпеш керек да. Азыр бул жакта эмне болуп атат? Бул эми ар кандай өзүлөрүнүн медиалары. Туристтер эмес экен деп кызыгып атпаймынбы? Жок, булар туристтер эмес экен. Түшүнүктүү. Негизи бул жакка туристтер көп агылат да. Ооба. Церковь Святой Троицы деп аталат. Эми ушул чиркөөнү дагы ушул Кауль Барс алып келген экен. Мындан кичинерээк чиркөө деген Ак Сууда бар. Анан муну андан кийин салган экен. Мындан да эски чиркөөбүз бар. 800-жылдын баштары. Бул 800-дүн аяктары. Мен негизи чиркөөгө биринчи жолу келип атам. Эшигин ачып. Эми биз баягы бул тарыхый эстелик да. Маданий эстелик, ошон үчүн бул жерге кире беребиз да. Кыргызы, мусулманы баардыгы эле кире берет. Бул жерде өзгөчөлүгү мындай экен да. Бизде деле фото, видео съемка запрещена. Кыла беребиз негизи. Бул жерде биз мен билишимче головной убор чечет экен, же кийет беле. Ушундай деген бир эмелер бар өзүнүнчө. Анан ушул чиркөөдө эми бул ыйык адамдар экен. Өздөрүн. Бул дагы бир Санкт-Петербургда ушул эле чиркөөнүн
эмеси бар дейт, эгизи бар дейт да. Ошондой дал ушундай. Дал ушундай, анан ошол эле чиркөөнү бияка алып келген дейт да. То есть проектсин да. Проектсин. Өзүңөр билесиңер, Санкт-Петербург бул тарыхый, ушу биздикиндей эле шаар. Ошондой эле бизде көптөгөн имараттар бар да. Мындай сыртынан чоң көрүнгөн менен ичи тыкан эле. Кичинекей, ооба. Түшүнүктүү. До свидания. А в каком году был основан? 1895. 1895 жылы, аягы деп, атыгы Аксудагы. В теплоключике она старше, правильно? Ну, Она старше. мне кажется, нет. Нет, она старше вроде бы, да. Азыр бараткан жерибиз Купецкий кварталдын бир эле көчөсүн көргөзүп коеюн. Ошол эле сиздерде бул эмне шаар экени боюнча маалымат берилет да. Бул Купецкий квартал, анан мына үйлөрдү көрсөңөр болот. Бул Орустун стилинде да. Мына карасаңар, бир үйдүн айнегин көрдүңөрбү, башкача, башка стиль. Бул Орустун Сибирдеги стили. Питерде, аркасы Питердеги, ортодогу Сибирдики, Питердики, ушундай стилдер да. Анткени бул жерде кээ бир эместе жашап өткөн да, климатта жашап. Мына бул таза Петербургтуку. Анан азыр ылдый буруласыңар. Анан ушунун баардыгы мына карабайсыңар, ошо орус маданиятынын эски үйлөрү. Бул мындай үйлөр эми Орусияда жок, азыр жок калды. Анан баардыгы теги ставнялар менен салып, ошо ставнянын орустар архитекторлор ставняны көргөндө сразу айтат: "Могу жакта маданияты" депчи. Вот. Бул эски здание илгери мен кичинекей кезде бул банк эле да, Сбербанк. Азыр биз статистикага бергенбиз. Ушул жерде астында ачыла элек баягы илгерки Россиянын сейфи бар. Өткөндө мен дагы билчүмөс элем чындыгында. Өткөндө кабарлардан ошо сиздердей болгон журналисттерди тартып кетти окшойт. Ошол жерде көрүп калдым да. Ошо ачыла элек экен. Бул жак Алхамдулилла. таш менен жасалып тур. Ооба. Именно Купецкий квартал илгерки обликти алып келген да. Оңго. Ооба, оңго. Могу Мухтарулла мечити ылдый жакта жөнүндө көбүндө айтып коеюн. Бул тиги Дунга мечитинин дагы тарыхы 807-жылы курулган экен. Азыр кайра оңго. Анан буюрса эми Каракол шаары 4 мезгилдүү туризмдин шаары болот атпайбы? Мисалы, кышында бизде Караколдо лыжага чыгышат. Тоого мисалы. Лыжага чыгат. Жайында кайка туристтер эмне кызып келишет? Жайында жаздан баштайлычы. Жаздан. Жазда бизге көбүнчө Европа келе баштайт. Анткени баягы эл көбүрөөк көп эмес, азыраак кезде, анан баягы суугуна чыдайын, ысыгына күйүн деп арганда алмашып турган климатта Европа келет дагы, штолорго чыгып, изилдешет, сейилдеп жүрүшөт. Андан кийин жайдын пигинде бул ближний зарубежье келет. Бул Новосибирск, Казак, Алмата, Ташкент, ошол шаарлар келет да. Уже прям билесиң, бул шаарда бул убакта көбүрөөк Европа келет, бул убакта ближний зарубежье келет деп. Анан мына могу жерди көргөзө кетейин, могу кийинки зданияга токтосоңор, бул илгерки здание НКВД. Мол. Жок, бул ушул жерден токтосоңор, бул Дом Бабкина деп билебиз да биз. Илгерки НКВД. Биздин азыркы тил менен айткан. Ооба, СМБ ГКМ. ГКМ. Ооба. УКМК, ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшы. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум, Таланта. Бул киши ушул жердин жетекчиси. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Биздин МСО башчысы. Атыжан Умарбек, журналист. Бүгүн кыдырып жүрдүк эле, Караколго келип. Машалла, анан бул жерде мен көптөгөн парктар бар. Ушу жанагы
Талантбай, сиз да билесиз го, бул жерде көптөгөн элди кыйнаган, өлтүргөн, көмүп койгон анан эшиктер кыймылдай берет деп сиз өзүңүз айтасыз го. Канча жыл иштедиңиз? 907-жылы курулган бул здание. Убагында НКВД болгон. 18-жылдын 37-жылга чейин НКВД болгон, кийин больница болгон. 2008-жылдан 2025-жылга чейин ушул зданияда отурдум. Башында деген бул жерге деген кадимкидей башында санэпидемстанция көчүп кетип, бул жерде жалгыз отуруп калдым да. Ар кандай адамдардын башканы сүйлөгөндөрү, үндөрү угулуп, көп нерселер угулчу да. Ооба, мен угуп калдым, кечирип коюңуз. Канча жыл Куран коюп, малын союп, кан чыгарып, антип отуруп, күндө Куран койчу зеттеринге. Ошо менен токтоду кадимкидей. Башкача аурасы башкача болду. Мен кечиресиз, ушу больницада, илгери больница убагында. Больница болду. Ошол убакта да угулчу деп көп басып кетишкен да, коркуп. Терапия убагында дагы баягы өмүр менен өлүмдүн ортосунда ошол адам жан кыйналгандагы, НКВД убагында адамды кыйнап отуруп жанын алган убагында ошол кездеги Россиянын биздин тамга тааныган билген кыргыздын мыкты жарандардын баарын ушул жерден сурак алганда Расстрелдер болгон ушул жерде. Тыныстановтарды, Абдрахмановтарды ушул жерден сурак алган жер экен. Ушунда угабыз. Азыр эми бул жер туристтик борбор кылып койгонбуз. Каракол дестинациясы коомдук уюму, коомдук бирикмеси. Мына Каракол шаар дестинациясы. Кириңиздер. Биз саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Бул биздин Каракол шаарынын мэриясынын муниципалдык зданиясы. Анан ушу туризм өнүксүн, туризмди баягы сойсуда, бөлмөнүн сойсуда касап чойсун дейт го, профессионалдар кылсын деп, профессионалдарга берип, тыйын албайбыз, акчасын албайбыз, чогуу чаран туристтик выставкаларга барабыз, туризмди ушул жерден өнүктүрөбүз. Мындай айтканда, туризмдин, Караколдун туризминин планы ушул жерден баардыгы чийилет, ушул жерден жанагы турпродуктылар жасалат. Жанагы туристтер канча келген ушул жерде саналат, эсептелет. Бул жерде штатыңар канча? Правление менен чогуу? 3 штат. Анан правление. 2 волонтер, анан 75 булардын мүчөсү бар. Бул бүт тур операторлар, гидтер, ушулар да. Анан мына мунун баардыгы өзлөрүнүн эмгектери, андан тышкары мына жанагы сувенирчиктер, анан биз туристтик выставкаларга барганда ушул нерселерди таратабыз. Англис тилинде. Жакында эле мына Швейцарияга барды, Германияга барды, жакында сиз Москвага барып келди. Биз ошо Каракол шаарынын мэриясы тарабынан жана инфокаунтер деп коебуз, орун. Ошонун акчасын төлөп бердик биз дагычы. Бизде кошумча болсун, өзүңөрдүн эле акчаны сарптабай, биздин да мэрия дагы жардам берели деп ушундай иш-чараларды өткөрөбүз. Муну салып койсоңуз болот. Анан кымбат эже, мүмкүн болсо тур гидтер боюнча бир китебиңиз бар эле. Ошону бирди бир подарка кылсаңыз балдарга, бул News Cage, мендики дагы бир белекке кетип калып. Мол деле жетет го дейм бизге. Хорошо. Ал жерде просто биздин вот эменин ар бир зданиянын тарыхы бар эле да. Калбай калыптыр да, демек. Мейли. Ошол. Анан Сиздер жакшы иштеп атасыздарбы? Коркпой эле. Корккон жоксуздарбы? Мындай бирөө баскандай болуп эле үндөрү улган жокпу? Анткени бир уламыштар да айтып берди, болгон окуяларды азыр эле болбо жакпай экенбиз, ооба. Жакшы. Анан еще мен бир кыскача айтайын, биз жылда тур сектор үчүн конкурстарды, анан жана ден туризманы биз өткөрүп берип турабыз да. Каракол шаарынын мэриясы жана бейөкмөт уюмдар менен кошумча биригип, анан мына биздин награждать эткен постоянно бизге мыкты награжденияларга ээ болот. Анткени чоң иштерди жасайт да буларчы. Анан мына былтыр эле чоң жалаң эле чогулуш кыла бербейли деп булар застой эле жана кызыл коверде басып баягы эме биякта эле калды. Кызыл коверде Голливуд биякта эле калды, ушундай кылып уюштуруп бердик. Тим эле эмелер
Россиядан келген журналисттер, Орусиядан келген, эмеден, Казакстандан келген журналисттер таң калды. Бизде мындай ден туризм өтпөйт депчи, мына мындай нерселер жасатып, мына мыктыларды мыктысы мына. Ар бирине мисалы за продвижение бренда, за лучший отель же дагы бир ушундай номинациялар менен 14 номинация менен награждать эттик. Бул 2022 жылдык наградасы экен. Мына бул былтыркы наградасы. Анан Каракол топ 100 дестинация бул боюнча айтпайсың. Лучших дестинацияга кирет. Былтыр ITB Берлинден алыш, былтыр мурдагы жылы. 22 жылы Выбор народов мира деп алганбыз. People Choice Award. Дестинация деп. Жакшы, албетте биздин Мына бизде устойчивый туризм деп, экологияга вред алып келбеген туризм деп, travel life сертификацияларын өтөп. жакшы, түшүнүктүү. Ийгиликтер каалайбыз. Бар болуңуздар. Эми дүйнөгө Кыргызстан кандай экен сиздер көрсөтүп атасыздар, мындайча айтканда. Сиздердин салымыңыздар чоң да. Албетте көрүүчүлөрдү баалайт сиздердин эмгегиңиздерди. Ишиңизде ийгилик болсун сиздерге дагы. Бар болуңуздар, үйгүлүк бакыт каалайбыз. Каракол өнүксүн, өссүн. Силер да келип тургула. Чоң рахмат. Бизде көп иш-чараларга чыгып турабыз. Бизде иш-чаралар, вот Караколдо иш-чаралар абдан көп өтөт. Анткени көбү иш-чараларга келет. Туристтер дагы эч нерсе өтпөсө Бози фестивалын өткөрөбүз. Гидтердин фестивалын, эми кош толтура. Чоң рахмат Бекжан. Ооба, сөз менен айтып бере албайм да. Рахмат. Жакшы калыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эртең мери менен иштешкен мектеп ушул. Ушул мектептеги окуучулар азыркы учурда башка мектепке көчүп атыптыр. Эми азыр эски абалын көрөлү, кандай абалда. Кирели дагы мен ушул мектептердин эң эле көңүл бурганым даараткана маселеси. Даараткана маселесине көңүл бурабыз. Киргенде эле он жакта даараткананы көрүп атабыз. Бүгүн окуучулар окуудабы же жокпу? Бул жак айымдардык экен. Мектеп кызматкерлери үчүн деп көрөлү. Эми мектептин салынганда мен билишим боюнча 1800 канчанчы жылдар салынса керек же 1900 мурунку кылымдарда, бирок даараткан абалы аябай жакшы. Бул кызматкерлер үчүн экен. Мисалы, мына суу бар. Бул жакта отоплениеси да бар экен. Ал эми окуучулар үчүн мынакей. Киргенде де моодон баштайлы. Мындан да суу агат. Суу чыгат экен. Же ысык суу бар ошо. Ысык суу бар экен. Сүйүнүп кеттиңиз, суу чыкса. Отопление өчтү, күн жылы да. Мынакей, тазалык эң сонун деңгээлде. Киргенде дагы мындай хлордун жыты чыгып атат. Тазалык аябай жакшы каралыптыр. Болбосо бул мектептин салынганда мына абалы качанкы абалда салынган. Эми азыр тарыхын сурап көрөлү. Бул мектепте биздин баягы илгерки аттуу баштуу аталарыбыз окуп кеткен мектептердин катарын толуктайт экен. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Аман эсен. Кирсек болот, а? Саламатсыздарбы? Уруксат. Мектепке кирип барат, уруксат сурап калыптырмы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, өзүңөр? Жакшы. Сиз бул жерде кызматыңыз? Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарымын. Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Балдар жакшы. Жакшы. Рахмат. Бул мектептин тарыхына бир аз кайрылалы дедик эле. Бул жакта көптөгөн инсандар окуп кеткен дейт. Ооба. Жанагы Кыргызстан боюнча эң алгачкы мектептин катары. Эң байыркы мектептердин бири биздин бүтүрүүчүлөр бул Кыргыздын аймактары. Касым Тыныстанов алгачкы билимин алган, Чусуп Абдрахманов, Хусейин Карасаев, ушундай белгилүү атактуу адамдар башталгыч класста ошол жакта окуп билим алышыптыр. Эми жаңы мектеп боюнча да сүйлөшкөнбүз. Мэри бүгүн айтты, бир
буюрса кийинки жылга жаңы мектепке толтура көчүрүлөт деп. 2 айдан кийин эми каникул болуп калат да. Анан сиздерде эмне маселе болду? Биринчи эле маселе. Биздики биринчи маселе, биз бул мектепте негизи шайлоо участок бар. Ошо шайлоо участокко келген МЧСтер карап, биринчи могу главный корпустагы жаранкаларды көрүп, могу стойкадагы жаранкаларды көрүп, ушул жаранка тегерете пол менен, кафель менен экинчи этажда да байкалса болот. Мына кафель үстү менен жарылып кеткен да. Могу стойкадагы жаранкалар уже опасный деп МЧС чечип берди да. То, что уже бул башталгыч классыбыз 1874 жылы салынган корпус экен. 1874. А бул корпусубуз уже өткөн прошлый столетияда 60 жылдары эксплуатацияга берилген экен. Анан баягы биздики типтүү эмес мектеп, условия жок, мындай азыркы заманга жараша же спорт площадкабыз талапка жооп бербейт. Анан ошол эмелерди көрүп, ушуна корутундуу комиссия чыгарып берген да, ушу көчүрүлсүн деп. Бул мисалы могу эшиктер турбайбы? Булар мурункойдон эле калгандарбы же кийин жасалган? Жок, бул кийинки жасалгандар. Башталгыч класстын корпусуна кирсек, ну там пластика алмаштырганбыз, бирок основасы илгерки. Бул экинчи этаж, эки этаж да? Экинчи Ооба, эки этаж. Жалпы канча окуучу бар? Биздики 800гө жакын окуучубуз бар. 800гө жакын. Эки сменде окушат? Эки сменде окушат, биринчи экинчи. Батышабы барды, батабы? Бататышат. Биякка батпагандар начальный школада окуйт. Анан тетиякта да 1-2 корпус үйүбүз бар, үй сыяктуу корпустарыбыз. Ошол жакта балдарыбыз окуйт. Аны да аякты да жараксыз деп чыгарган, потому что уже там кичине сырость болуп калыптыр. Баары бир эми баягы не приспособлены для учебы, ошон үчүн аякты да. Отопление өчтү? Жок, пока өчөлөк. Өчөлөк. Жакшы. Мен ажатканыңыздар көрүп аябай суктандым да. Кээ бир жаңы мектептерге караганда ажатканыңыздар аябай жогорку деңгээлде экен. Рахмат. Да, кайсы корпус бар? Мындан сырткары. Биякта ошо эң байыркы корпус баягы 1874 жылы салынган корпуска. Могул эме жыгачтанып кетти дагы. Бул эми кээ бир эшиктерибиз еще баягы тиги мурунку союз убагындагы. Анан биздин эң биринчи талабыбыз еще биздин библиотекабыз тетиги. Могул, Анан балдар окуганга ушу библиотекабыз да жок. Ошон үчүн бизге заманбап мектеп деп сураганбыз да. Анан мероприятияларыбыз өткөндө ушу актовый залыбыз жок, жаан жаап эметкенде кыйналып калабыз. Анан биякта движение көп, негизи центр, жаныбызда СИЗО. Могул ар жакта. Бирок анысы да туура экен көчкөн. Жаныбызда СИЗО. Анан бул брусчаткабыз да уже ремонтко подлежит коробузчу. Бул жага? Балдар чуркап эметкенде да кичине коопсуз болуп калат да. Анан ушул корпусубуз ушу илгерки 1874 жылы салынган корпус. Эшиктерибиз кээ бирөө жыгач, но пластикке баягы бир капитальный ремонт деп эметкенде пластик алмаштырганбыз. Анан бул жак бирок чынында эле эски эмен элестетилет экен. Могул эми бизде негизи мондай пластикалар бар, атайын жасалган окшойт ушул. Ошо размерге жасатканбыз. Атак мурун илгерки биринчи салынган терезе эшиктердин размерлери ушул да. Могул дагы мурда ушундай эшик болгон экен да, чоң. Ушул үстүңкүсү илгерки бойдон. Мына биякт ушул эски корпус. Канча класс бар бул жакта? Биякта 7 класс бар. Но кабинеттери сыяктан нумерация болот, а так 7 кабинетибиз бар. Ошо илгерки көрдүңөрбү? Эшиктердин размери. Көрүштөр көрсөтүп болду, мурунку абалы мындай болгон экен. Кийин кыргыздарга ылайыктап жасаган окшойт дейсиз. Илгерки баягы илгерки сүрөттөр директорубузда бар болчу. Эшик негизи главный корпус, бул эшиктин корпусу көчөдө экен. Ошо бир эң биринчи директордун похоронунун сүрөтү бар экен. Бирок ошондо эле уже к концу 18 века ушул салынган экен. Класстын ичинде бир өзгөчө болсо керек. Мындай. Класстарыбыз чоң. Мындай бир көрүп көрсөк болобу? Көрүүчүлөргө кызык болуш керек. Ушундай эски класстар кандай болду экен ичеде? Келиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Надо здороваться, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Орыс класс был. Орыс класс. Орыс класс. Жакшы. Потолокто аябай бийик экен. Муну да кийин ремонт болгондо мындай пластикке жасаганбыз да. Өзүңүздөр. А так сырдалган потолок, жыгач потолок болчу. Түшүнүктүү. Рахмат, тоскоол болбойлу.
Да, продолжаем. Түшүнүктүү. Эми буюрса биз да кубанып турабыз. Эми бул баягы бузулуп кетпесе дагы бир тарыхый жерлер болуп калат да. Негизи ушул корпус негизи ошо тарыхый имараттардын бирине кирет экен да. Анан возможно деп баягы биз корутунду көчсүн деген корутунду чыккандан кийин возможно бияк ушул корпусту сактап калганга центр корейского языка болот деп чечим чыгарып атышкан да. Мугалимдер жетиштүүбү негизи 800 окуучу? Жетиштүү, мугалимдер жетиштүү. Балдарга тамак берилет убагында? Ооба, убагында смендеп сменге келген сайын 1-ден 4-класска чейин ысык тамак ичишет балдар. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Эми буюрса сентябрдан жаңы мектептен жаңы дем күч менен биз менен көрүшөлү. Рахмат. Ийгилик бакыт каалайбыз. Көрүшүлөрдүн арасында элдер сөзсүз түрдө сиздердин эмгегиңиздерди баалайт, бар болуңуздар. Рахмат сиздерге да. Сизге да рахмат. Урматтуу достор, азыркы учурда биз Караколдогу Ысык Көл областтык бириккен ооруканаларына келдик. Бул жердеги Ысык Көлдөгү ушул Каракол шаарындагы бир эң чоң ооруканадан бири мына ушул оорукана. Келиңиздер. Кирип бир ооруканалардан бир кабар алалы. Негизи балким бир турист Караколго келип ооруп кала турган болсо, ушул жакка да түшүп калышы мүмкүн да. Азыр бир турист биздин ооруканага келип кандай сезимде болот, кандай аң сезимде болот, ошону көрөлү. Милиция менен ооруканадан ушул жакка келүүдөн Кудай сактасын дейт негизинде. Баары сары бололу, бирок элдин көптүгү көрүнүп турат. Мен ооруканага мына эң кире турган жер ушул жак экен. Өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек, мына кандай десем, авариялык бир абалда турат десем болот. Киргенде эле ушул көрүнөт экен көзгө. Көрдүңүздөр. Бул жака оорукананын астына эле мына 4-5 аптека салып коюптур. Анестезиология, реанимация бөлүмү деп бул жака жазылып турат. Эми анын үстүңкү абалын карап коюңуздар. Бир саламаттык сактоо министрлиги дагы бир бул жака бир көңүл буруп коюусу бар экен. Анткени же бул аябай эски имаратта болушу мүмкүн. Балким азыр кирип көрөлү ичине. Балким жооп бере турган. Башка дарыгер же тааныштыра турган бирөөлөр бар. Анан оорукананын айлана чөйрөсү бир таза болуп турган жакшы. Бул жерде эме турат мына. Таштан ырда турган жерлер турат, бирок адамдар бул жака чейин таштандыларын көрсөңүз, бул оорукананын кире беш жери да, мол. Жакшы турасыздарбы? Рахмат, бирге болсун. Чыгыңыздар. Оорукананын ичинде аптекалар бар экен. Элеман. Акчасы жок. Иә. Мусаковга кошулган акчасы жок деп айтып койгон. Областтык оорукана. Кесиптик кошум уюму. Бул жака жылдын кызматкерлери, кесиптик иштин мүчөлөрү эч нерсе жазылбаптыр. Эч кандай маалымат жок. Бул жак экинчи жак приемный окшойт. Бул жак жабык экен. Реанимация бул жакта экен. Сага барып көрөлүчү.
Бирок урматтуу көрүүчүлөр, көрүнүп эле турат, аябай эски имарат экен. Ошол эски имаратты кайра башынан жасап. Бул жыгач эшиктер дагы бул чын айтсам көп жыл болду колдонбой калганына. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Рентген келди, иштеди элекпи? В смысле? Жана бир рентген бузуктуп атышты эле бирде. Азыр бияктан жооп берсин, азыр тартат. Макул. Түшүңүздөр. Чейин. Айтор ушундай. Софопия дейт. Детское отделение дейт. Бул жакта өзүнчө балдарды, кичи жаш балдарды кабыл алуу бөлүмү бар экен. Ичин көрсөңүздөр, башка жакка караганда бул жак бир аз жаш балдарга ылайыктуу, мындай көрпү чыккан, эшиктери дагы жаңы заман талабына жараша экен. Жакта жакшы салыныптыр мына. Суулары менен. Суулары бар. Урматтуу достор, бирок бир минус жери бул жактын аябай караңгылыгы. Мен бул жакка киргенде мындай бир кайкай киргендей десем. Жертөлө киргендей эле болсун да, бирок караңгы жер. Саламатсызбы? Рентген иштедиби эжеке? Анакей, жүрүңүз бияка. Анакей. Ургазиевна мына. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Ден соолук жакшы? Жакшы жүрөсүздарбы? Аты жөнүм Мунарбек. Шаардан келдик, журналист. Караколдон же Бишкектен? Бишкектен келдик. Так, Бишкектен Караколдун рентген аппараты. Жок, биз Каракол кыдырып жүрөбүз. Анан бул ооруканага келип, сиздерге конок болуп келип, аябай эски имарат экен бул жак. Дагы деле жыгач бойдон. Но терезелери жыгач бойдон экен, эшиктери жада калса. Молодой человек, Мунарбек, ну вы знаете, что медицина очень плохо обеспечивается, денег нет. Вот. Поэтому Советский Союзда турган больница, молимся и мындай аракет кылып өзүбүз дагы майлап сүттүп, ушуну менен колдонуп атабыз. Колдон келишинче, өзүбүздүн күчүбүз менен. Кээде больница, кээде спонсорлор мало жардам берет. Аны ошон үчүн деген келип эле ушу больницаларды жамандабай, жакшы жагын көрсөтсөңөр абдан жакшы болот эле. Мисалы, бир турист бул жактан бир ооруп калды дейли. Анан бул жакка алып келип калыш мүмкүнбү? Алып келип атат. Алып келсе, мисалы туристтин баягы ичинде кандай сезим калат бул жакка келип кеткенде, могу жыгач терезелерди көрүп алып? Ал сезими өзү менен кетет. Биздин элдер деген сразу эле деп баштайт, алар унчукпай, спокойно, потому что мен ойлойм, деңгээлдери күчтүү алардын. Билишет, что Советский Союз кандай эле, азыр кандай болду, кандай условияда, кандай акыбалда жашап аткандарын алар жакшы осведомлены. Эгерде ошо туристтер келип эле ушу больницасы аябай жаман экен деген неме менен не интересуются получить квалифицированную помощь. Квалифицированную помощь биздин аппараттардын деңгээлине жараша квалифицированную помощь жасап атабыз. Ошон үчүн алардан нарекание болгон жок. Нарекание в основном биздин элден болуп атат. Кыргыздардан. Ошол дагы кандай суроолоруңар бар? Ошол, жакшы жатсаңыздар эле болду. Күндө 100 кишиден көрүп атабыз. Мына мен бүгүн эле 31 кишини карадым. Аппаратыбыз сынык болсо дагы. Кайсы аппаратыңыз сынык? Рентгенби? Рентген. Италияга тиги Бишкектен запчасти сурап алып келе албай атышат до сих пор, потому что тигилер жүрүп жасап атышат. Заготовка. А болбосо эч кимге отказ берген жерибиз жок, эч кимди капа кылган жерибиз жок.
иштеп атабыз. Ал качан бүтүп калат экен рентген? Эми ал сиздерге керек нерсе да? ооба Аябай керек нерсе. Аябай керек нерсе. Биз деген могуреки Караколдо еще поликлиника деген неме бар. Который Менчикпи? менчик эмес, государственный. Бүт ушу Караколдун тургундарын обеспечивать эткенге. А бирок а жер деген иштебейт, анан тиги жок, бу жок, опять-таки каражат жок. Пленкаларыбыз цифровой аппараттык абдан кымбат. Вот. Биз областная больница берип атат, потому что некоторые мындай платный услугалар менен ошону покрывать этип атабыз да. А поликлиника иштебейт, ошон үчүн Караколдун тургундары да ушул жака келет. Жети Өгүз районунун тургундары да ушул жака келет. Ак суунун тургундары, Түптүн тургундары бүт ушул областной больницага келет. Анан эми өзүңөр түшүнөсүңөр, что цифровой аппарат деген имеет предел возможностей. Аны деген машинени деле бесконечно айдай берсеңер сынат го. Биз ошентип аппаратыбызды аябай 150дөн 100 кишиден карап атып, немножечко Түшүнүктүү. Эми саламаттык сактоо министри билет да бул боюнчачы, мисалы. Билеби? Билсе, демек канча убакыт болду бузулганына? 2 ай. 2 ай болду. Анткени мен 1 ай мурда келгенде дагы эле ошентип турган. Азыр дагы келсем дагы деле бузук экен. Ошого мен таң калып атам да. Эң керектүү нерсе 2 айдан бери дагы деле Вот, например, Казакстандан бир нерсе алсак, таможняда тура берет. Тура берет. 1 ай турабы, 2 ай турабы. Анан, когда они решат, анан таможня ачып, а это Италиядан келет. Через. Ошон үчүн биз деген сабырдуу кылып күтүп отурабыз. Келген пациенттерди эптеп жөнөтүп атабыз дейбиз. Жок, эптеген жерибиз жок. Снимок жасап атабыз, диагнозун, заключениясын коюп атабыз. Жакшы эле. Жакшы. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик болсун. Биздин тилегибиз дагы ушул биздин үнүбүз балким жогору жака жетип кала турган болсо, балким өздөрү эле алып кетип берет жаңысынан же башкасынан да бир кошумча кылып беребиз сиздерге. Жаңысы, молодой человек, рентген аппарат очень дорогой. Кыргызстан могуреки аппаратты биз деген ковид программасы менен алдык. Я думаю, что это очень хорошо. Канча турат акчасы? Ой, даже вот не интересовалась, но это миллионы какие-то. Миллионы какие-то. Вот компьютерная томографияны коюп берди, опять-таки по гранту ковидтин эмеси менен элдерге 1,5 миң сомдон кылып көрүп атабыз. Это очень хорошо. Это достижение. Чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик болсун. Эл сиздердин эмгегиңиздерди баалайт. Бар болуңуздар, апалар, өмүрүңүздөр узун болсун. Рахмат чоң. Рахмат. Баалайт, биз баалайбыз. Чоң рахмат эчке. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда биз Каракол шаарынын эл аралык аэропортуна келдик. Жакында эле салынды. Эми Каракол элинин сүйүнүчүндө бир чек жок десем болот. Азыр бүгүнкү учурда азыр ичинде каттамдар жүрүп атабы, бир сиздер менен бөлүшөлү. Кандай салынды бул аэропорт, заман талабына жараша болду. Бирок президентибиз өзү келип ачылышын кылып кетишкен, элдердин бул жакта тургундарын баары келишкен, сүйүнүшкөн. Биз да сүйүнгөнбүз. Азыр сиздер менен дагы бир чогуу болуп келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, аэропорттун ичине кирдик. Эми киргенде эле албетте сөздөрдү замандын талабына жараша экендигин байкадык. Заманбап стилде, өзгөчө кооздолгон, эртең туристтерибиз келе турган болсо дагы бир жакшы сезимдерин калтырып турган аэропорттордун бири болуптур. Жүрүңүздөр. Бүгүн эжеке, бүгүн негизи учушабы? Бүгүн каттам барбы жокпу? Негизи рейс бар болчу, бирок аттын болуп калды. Кайсы күндөр болот рейстер? Түшүнүктүү. Бүгүн атмен болуп калды дейт. Эл жок экен, тыптынч. Эртең эл аралык каттамдар башталгандан кийин дагы буюрса бул жака туристтерибиздин агымы дагы көбүрөөк болот деген ишеничтебиз. Келиңиздер. Бул жака карай турган болсок, могу сүрөттү караңыздарчы. Хан Теңирдин сүрөтүн коюштур. Эң сонун кооз, биздин
өзгөчө керемет жерлердин бири. Эми көпчүлүк аэропорттордон айырмачылыгы бул жердеги көрүп койсоңуздар болот. Бул жакта мен азыр байкап атам. Намазкана деген бөлмөсү бар экен. Намаз окугандар үчүн дагы өзүнчө бир бөлмө кылыштыр. Бул жакта ичи каттамдар. Өзүңүздөр билгендей VIP залы да бар экен. Буйруса бул эл аралык каттамдардагы жакын арада кызыл лентасы алынып, буйруса бул жактан кат алып баштайт. Ушул эми даараткана эми сөзсүз түрдө президент өзү көңүл буруп, өзү бул жакты карап салгандан кийин бардык нерсеси замапталганда жараш болду. Үстүнө дагы тамак иче турган жерлер бар экен. Даараткана, айымдар үчүн, мырзалар үчүн авиакассалар да бар экен бул жакта. Эми жалпы ушундай туугандар. Аэропорт ушундай салыныптыр. Урматтуу достор, азыр биз Токтогул көчөсүндөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына таштан ыргытылган буларды көрүңүздөр. Айнегин өзүнчө, кагазын өзүнчө, желимди өзүнчө ушундай заманбап түрдө. Анан менин ушул шаардан эң байкаган нерсем ар бир көчөнүн канча бир 50 метр аралыкта отургучтар жайгашкан экен. Анан таштанды сала турган өзүнүн баягы мусор салгычтар жана ошондой эле скамейкалардын жакындыгы дагы мен таң калтырды. Анткени бизде Бишкек шаарыбызда да мындай аз мындай көрүнүш. Бул элге дагы бир жакшы көрүнүш экен. Эми шаардын тазалыгы бир тамекинин таштандысын көргөн жокмун. Мына лотокторду өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мына оператор бир лотоктор тартып койчу. Тазалыкта. Анан албетте жол чырактары караңыздар. Шурудай эле тизилип турат. Албетте бул биздин сырттан келген коноктор үчүн өзгөчө көрүнүш, жакшы көрүнүш десем болот. Эми азыр аянтча жагына барып көрөлү. Парктар кыдыралы. Жаштар менен сүйлөшүп көрөлүчү. Жаштар караколдо кайсыл жакка барып эс алышат, эмнелер бар бизде? Урматтуу достор, ушул так Каракол шаарынын ортосунда Мериан жанында эле ушундай Касым Тыныстанов атындагы Ызкөл мамлекеттик университети бар экен. Демек Караколдо дагы ушундай окуучулар бар экен. Бул жерде кандай окуу бир бул жактан сурап коелу. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы, студентсизби? Бул жак бүттүңүзбү? Бул жакта окудуңузбу? Ооба. Сизден интервью алып койсок, бул жак кандай окуу жай? Жакшы. Жок, эмне кайсыл багытта окушат? Жок бере албайсыз. Сиз мындай тура алыңыз анда көрмөйлү. Кайсы багытта окушат бул жакта? Бияқта программное обеспечение, экономика. Ооба. Айтишниктер бар, экономика. Ооба. Көбүнчө кайсы жактан келип окушат бул жакка? Көбүнчө биздин эле көлдүктөр эле окуйт. Караколдуктар. Ооба. Же башка шаарлардан да келишет, мисалы Нарындан, Бишкектен келгендер. Жакшы, рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз баке? Тартпа. Интервью ала албайм сизден? Жок, тартпа. Болбойт. Тартканга болбойт дейт. Болбойт. Караколдун эл аябай красавчиктер экенде. Красавчиктерге барып атканбыз да атайын. Ал жерде шашпайдан сүрүшөт, Иә. Мен тартпада өчүп калдым. Ал бул эми Караколдун дагы Мериан тушундагы парк экен. Бул жер дагы чакан, өтө чоң эмес, кичинекей. Каракол шаалы 1869 жылы Каракол шаары курулган экен. Жүрүңүздөр. Бул жакта
Жанагы бир университетти айттык, андан сырткардагы университет бар экен. Бул жакта Касым Тыныстанов атындагы Скөл мамлекеттик университети бар экен. Анын астында биздин студенттер ойноп атышат окшойт. Карасаңыздар, жаз келип, жашылданып ойноп атышат. Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университет, мына ушул университет экен. Ал эми анын тушунда эле парктын жанында бул жакта Касым Тыныстанов атабыздын эстеликтери жана Карасаев Хусейин атабыздын чогуу түшкөн эстелигин бул жака орнотушуптур. Эми бул жакта студенттер окшойт. Студенттер менен барып сүйлөшүп көрөлү. Жаштарыбыз бул жакта кайсыл жакка барышат? Кандай эс алышат? Ким сүйлөгөнгө даярданып атат? Ассалам алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ким майк бере алат? Я. Студенттерби? Жок. Студенттерби? Келиңиздер. Окчу. Шаар тууралуу, жаштар тууралуу сөз болду. Ким сизби? Келиңиз. О, токтотпойт экенби? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Жакшысызбы? Эсиңиз жакшыбы? Жакшы. Бул жактын тургунусуз, Караколдун? Жок. Аксу. Бул жакта окуйсузбу? Ооба, Тыныстановда окуйбуз. Бул жакта. Колледжде окуйбуз. Колледжиндеби? Жакшы. Эми Караколдогу канчанчы курссуз? 3-курс. Курс. Жаштар Караколдо кайсыл жакка барып эс алышат? Эмнелер бар бизде? Бизде Мисалы сиз эс алам десеңиз каяка барасыздар? эс алабыз десек. Эс алабыз десек, бияка эле спорт менен эле волейбол ойнойбуз. Салчу деле жок. Скверде эле парктарда айланабыз, сейлде. Мисалы кинотеатр дейли же башка нерселер барбы бул жакта? Ооба, бар. Кинотеатр бар бизде. Досторуңуз менен кыздар менен каяка барасыз? Сүйгөнүңүз менен. Сүйгөн менен обычно көп сейл деп басабыз. Сейл деген жагабы? Ооба, сейл деген. Жакшы. Окуулар кандай? Окуулар жакшы буюрса. Жакшы. Бул Касым Тыныстанов мамлекеттик университет экен. Бул жакта көлдүктөр эле окшобу же башка жактан келгендер барбы? Мисалы башка жактан, Бишкектен бар. Баткенден келишет. Баткенден бери келгендер. Биздин ошо группалаш балдар болчу. Баткенден келип окуйт. Жакшы. Бул жакта квартирада тургандар барбы студенттердин арасынан? Биз болчубуз. Болчуңуз. Канча турат бул жакта квартира? Квартира эми условиясы менен мисалы 20 000, 25 000. Бардык условиясы мененби? Ооба. Ичинде душу бар, кухнясы бар. Жылы отоплениясы. Отоплениясы менен. 20 000 сом. 25 000. Бул арзанбы, кымбатпы? Кымбат. Кымбат, Караколдо кымбат. Жакшы. Мен топко аябай аласыз атам. Булар бардык студентпи? Жок, булар деген 11 класстын окуучулары. 11 класс. Секамга келишкен. Ортада даянып атышабы? Ортада даянып. Секамда иштейсизби? Жок. Окуудан чыгып эле, английский курстан чыгып, бияка инилерим менен бир аз волейбол ойноп атканбыз. Жакшы. Окууңузга ийгилик болсун анда. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен Караколго келип эмнени байкадым? Албетте айлана чөйрөсүнөн эң байкаган нерсем бүт жап-жашыл, анан биздин символубуз болгон Толордун сүйүктүү көркүнө чыгарган арчалардын көптүгү мени аябай суктандырды. Караколдо паркынан баштап бүт жерде арчалар аябай көп экен. Мындай азыр жаз келип калган үчүн дагы аябай сонун көрүнүп атат. Бүт жак жашыл, могу жаштардын ушинтип ойноп эс алып жүргөнүн көрүп дагы кубанып атат. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Только не надо тартпагылайм, зачем? Мен сурайын дегенбиз Каракол шаары тууралуу. Караколдонсузбу? Ооба, Караколдо. Ушул шаар эле тууралуу сурайын дегенбиз да сизден. Акыркы жылдары кандай өнүгүп атат? Эмнени байкадыңыз? Каракол 30 жыл караганда азыр жакшы өнүктү. 30 жыл 4 президент эчтеке жасаган эмес. Бул азыркы президент чоң иштер жасап атат. Өзүңүзгө эмне көрүндү Каракол шаарында? Эмнелер өзгөрдү? Мисалы үчүн стадион. Мен ошо стадионго эртең менен күндө барып чуркачым. Азыр стадион дорожкалар начар болчу. Азыр мына на масштабе уровне
европейский стандартта жасалып атат. Кудайым буйрса, международный болот деп ойлоп атам да. Буйрса. Жолдор кандай болот? Жолдор жакшы, мына өзүңөр көрүп атпайсыңар. Дагы мэрия кандай иштеп атат? Ачыгын айтыңыз. Мэрия мурункулары начар иштечү, азыр эми жаңы келди, жакшы иштейт го деп үмүт бар, эми ротация кылган турбайбы. Аэропортубуз жаңы салынды, мына Кудай буйрса азыр ички жолдор болуп атат, эми бир может международный болуп калат. Өнүгүү болуп атат, жаштар өнүгүп атат. Эми бир айда мисалы сиздин үйүңүзгө светтин акчасы канча сом келет? Канча төлөйсүз коммуналкаларга? Ар кандай жакканга жараша болот. Кандай жагасың ошондой төлөйсүң. Ошол. Мисалы канча сомго чейин чыгып кетиши мүмкүн? Мен 200 сом төлөйм. 200 сом. Жакшы. Нормально. Нормально. Ооба. Түшүндүк. Чоң рахмат байке. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жол кире. Ассалам алейкум байке. Сизден сурап алчы. Мэриядан. Жол кире канча болот? 30 сом. 30 сом. Бардык жакка шаардын ичи боюнча? Жок, бул деген неме да, ак суу. Шаар ичи эмес. Шаар ичи 20 сом. 20 сом, ак сууга 30 сом. Рахмат. Бираз өзүмө ыңгайсыз болуп кетип токтоп алдым. Ак сууга чейин 30 сом, шаар ичи 20 сомдон катташат экен. Бардык жерине. Арзан. Биздин Бишкек шаарында эле экен. Бир 3 сом айырма. Урматтуу достор, азыр биз Торгоев көчөсүнө турабыз. Бул жерде сулуулук салондордон баштап эми мындай банктар да бар экен. Ишыгып бул көчө базар болуп эсептелинет окшойт. Мен оператордун тартып атат азыр. Оператордун наушник жоголуп кетти. Бизге наушник аябай керек. Бул жактан наушник издеп көрөлү. Пияз канча болот байке? Билбейсизби? Кимдики? 30 сом? Жакшы. Сурап алсак болобу бааларын, эжеке? Картошка бар сизде? Картошка жок. Негизи канча болот баасы картошканын? Картошка деген неме алсаң 48ден оптом, анын бирок неме да. Кайра баш чыкпай экен сатсак, ошон үчүн ак. Жана чириктери көп. Мындай жаман келет, иши кымбат десеңиз, Ошон үчүн. Помидорчу? Помидор 200. Огурцы? 160тан. 160тан. Сабиз канчадан болот атат, билбейсизби? 45тен. 45 сом. Түшүнүктүү. Жуулган алды. Жуулган, Рахмат. Рахмат. Аурат. Эми азыр кайсы ай? Март айы, бир жаз келди, бирок бир аз суу экен каракол. Ага карабастан бул жакта балмузак сатылып атыптыр. Жакшы. Бияктан наушник сатат окшойт. Ассалам алейкум, уруксатпы? Кандайсыздар? Жакшысызбы? Исоңуз жакшыбы? Жакшы болуп, өзүңүз кандай? Жакшы, рахмат. Шүгүр. Наушник барбы? Наушниктер бар. Кандай керек? Эме? Түрлөрү менен бар бизде. Кандай керек? Мындай жөнөкөй эле. Type-C, Жок, Type-C эмес, мындай эле. Обычный эле. 150 сомдук бар. 150 сомдук бар. 500 сомдук бар. Тоже жөнөкөй. Операторуңуз канча сомдук алайын? 150 сомдук, 300 сомдук, 500 сомдук. Болобу? 150 сомдук, 300 сомдук алайын. 300 сомдугунан бере бериңиз анда. Мол, 300 сомдуктан. Эме, QR код барбы сизде? Бар биз. Кассада. Соода кандай болуп атат байке? Жакшы, буюрса акырындан. Жакшы. Болуп атабыз бизде. Баары как положено. Сиздерде мындай официалдуу сатылат окшойт, тип чек менен. Биздики баардыгы официалдуу, бүт чек менен, ККМ чек, налог төлөйбүз, баардыгы официалдуу да. Бизде эме жок. Жазып коюп анан. Андай жок. Андай жок да, как положено. ККМ чек менен. Биякта бир адам иштейби же көп адам иштейсиздер? Бизде көп эле адам иштейт, 5 кишидей иштейбиз примерно. Ошол. Моңуз бир көрсөк болобу ичин? Мындай көрүп калып. Плитадан баштап бул жак килемдер бар экен. Килемдерибиз бар. Үйгө керектелүүчү бар. Эмне керек болсо бар. Барды оокаттын бардыгы бар. Холодильниктер, ошондой эле килемдерге азыр негизи акцияда да бүт килемдер. Ошо шаар боюнча бизде эле арзан го да негизи.
турецкий качествосы. Анан эң жеңил жерлери баягы бөлүп төлөп да алса болот, рассрочка жолунда да алса болот. Эң оңой да, оңой тиги бул документ керек дейт да көбүнчө. Сразу да бияктан бүтөт, бияктан бүтүрүп беребиз. Банктын сотрудники постоянно бизде магазинде отурат, сразу бүтүрүп берет баардыгын. Жакшы. Биз элдерге эми аябай эле жеңилдик кылып атабыз да эми. Болушунча. Болушунча аракетин кылып, банктардын да баягы пайыздары түшүп атпайбы азыр. Ошолор менен сразу кайсы банк пайызы түшүп атса, ошол банк менен аракет кылып атабыз да иштешке. Эми сиздерде мындай жеке ишкерсиздер, майда бизнестер болсо болот да. А мамлекет тараптан мындай жеңилдиктер болдубу сиздер тараптан? Мамлекет тараптан башында эми баягы жаңы ачылып атканда эми бир аз болду. Биз башында баягы ККМ чектен да кичине түшүнбөй аттык да. Ошолор да келип көрсөтүп кетишет, налоговый да жаныбызда да. Анан ары өтүп көрсөтүп кетишет, бери өтүп көрсөтүп кетишет. Ошентип отуруп акырындан азыр үйрөндүк баарын, буюрса. Буларга баарына налог төлөп атасыз? Баардыгына бүт макта турган товарлардын баардыгы тең, как положено налоговый системага кирилген. Азыркы жаңы талап менен да баардыгы тең. Жакшы. Эми майда буюм мол кашыктардан баштап, мол үй оокатынан баштап холодильникке чейин бар экен да? Холодильниктер. Эң чоң холодильниктер канча болот? Эң чоң холодильниктер мына LG үлгүсүндө болот. Эң мына баасын айтсак, ушуларда эми атак высотасы бар 115 000 сом. 115 000 сом. Ачылганыңызга канча жыл болду? Ачылганыбызга деген такс декабрга чейин ачылганбыз, жакын эле ачылды. Жакын эле ачылган. Анда модан кеттиби бир канча штук болсо да? Мындан кетти, бир экөө кетти го эми. Экөө кетти. Анда карколдун эли жакшы эле жашап атыптыр, э? Кетип атат акырында. Жакшы. Az баарында эле элде баарында эле акча бар негизи. Просто бизди көбү таанышпайт да. Мындай акырындан көтөрүп келатабыз дегендей. Рынокко жаңы эле кирдик да. Жакшы. Бирок эми буларды эле эми рассрочка менен алса керек. Бүт рассрочка эмне кааласа, биякта магазинде эмне турса ошонун баарын рассрочка менен. Шешептер бар, килемдердин түрлөрү, эң ошол үйдүн ичинде эмне керек болсо баары бар. Баардыгы. Жакшы. Эң башкысы налогторду төлөп, өзүнүн эмеси менен иштеп атканыңыз. Өзүбүз дагы ошону карайбыз да жакшы иштеп. Мамлекетке дагы пайдабыз тийсин депчи. iPhone барбы жокпу силерде? iPhone'дор негизи бар, анан аз данное время эме болот кичине. Мен бар да. Эмне себептен мен Samsung'ду көрдүм. Мисалы эмне себептен Samsung'ду көп сатышпай калды? Шу Samsung'дар көбүнчө эме болот го дейм, чет жактан келет да булар, ошол көп жакшы келбей калды, ошол азыр көбүнчө могу Redmi да. Эме орчулук жараткан жокпу бул маселе боюнча телефондордон? Орчулук баягы регистрация маалында бир аз жаратты. Азыр болсо баарына эле доступный эле болуп калды. Түшүнүктүү. Чоң рахмат анда. Сизге да рахмат. Келип турабыз. Буюрса биз эми конок болуп келип калганбыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыркы учурда Караколдогу жаңы ачылган Ызкөл кинотеатрына келдик. Анын астына дагы ушундай балдар ойной турган бир өзүнчө бул эмне деп атап коесуң, аттракцион курулуп атыптыр. Буюрса күн ысып, жайкага, жазга жакшы даярдыктар болуп аткан окшойт. Бул көпчүлүк мен жаштардын айтышы боюнча эс алганы, кино көргөнү, тамактанганы мына ушул жерге көбүнчө келишет. Жүрүңүздөр, кирип көрөлү. Орто иштебейт экен. Жүрүңүздөр. Ызкөл кинотеатры жаңы ачылган. Ичи мен Дордой плазадагы кинотеатр бар. Ошол жакта анан биздин жаңы Айчүрөк ЦУМдагы кинотеатрлардын ичиндеги мындай дизайны окшош экен десем болот. Окшош десем болот, ичи. Жана калса мындай жазуулары да окшош экен. Көрүңүздөр да. Биринчи, экинчи камералар бул жакта экен. Мындай өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, мындай чакан десек болот. Кинотеатр бир эле этажбы? Асты дагы бар, э? Асты жагын ачып келе. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандайсыз эже, жакшысызбы? 5, 6, 4, 5, 6, 7 бул жакта. Бул жакта экен. Астыңкы этажында бар экен.
Ысык көл кинотеатры деп дизайнда аябай сонун болуп тур. Киргенде бул да көзгө көрүнөт экен. Бул кадимки жыгач. Биздин жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрү. Азыр бул жактарда кино болуп аткан экен. Мен дизайндарын көрсөтөйүн сиздерге, мына аябай сонун. Караңыздарчы. Өзгөчө кыргыздын бир улуттук тарыхын билдирген, тарыхый инсандарды коюп, мисалы бул жактарга мисалы Голливудтагы өзгөчө ошол жакта хит болгон кинолорду коюп койсо болмок. Бирок ошолордон айырмаланып, өзүбүздүн улуу инсандардын сүрөттөрүн коюп, ушинтип жасалганы мени аябай кубандырды. Ушул кинотеатр жалпы ушундай экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз баке? Ден соолугуңуз жакшыбы? Такси аябай арзан экен. Мурда айтышат бир аз кымбат болчу. Караколдун өзүнүн таксилери бар беле мурда мындай частный? Биринчиден эме шаар өзүбүз кичинекей шаарда. Бишкектегидей эмес кымбат. Бир эме уккамда кыска эле жолдор. Ушак десем болот. Частный бул жерде бар болчу, Караколдун өзүнүн таксилери. Анан Яндекс келгенден кийин алар дагы арзандады депчи. Жок, алар наоборот кымбаттады. Алар по городу точка 150 сомго чейин. Түшүнүктүү. Биз за счет обратного заказа иштейбиз. Бул жакта мисалы күндө канча тапсаңыз болот? Мисалы аябай арзан экен. Мисалы азыр 68 сом чыкты, сиз заказ кылсаң. Ожидание менен бир 70 сом болду окшойт. Күндө канча иштеп коесуздар? Ар кандай 2000, 3000. Бул жактан жакшы болгондо 3000. Жана коэффициент коет экен го, коэффициент гөт да. Гөт башталат го буюрса. Жайында бир. Жайында. Сезондо, Быйыл туристтердин агымы кандай болду экен? Турист ашып калдыңызбы? Былтырбы? Кышкысынбы же жайкысын? Кышкысын, мол. Лыжага кандай келишти? Былтыркыга салыштырмалуу көп эле го, көбүрөөк эле. Көп эле. Ошол убакта деле Яндекстин акчасы ошондой эле болуп турабы же бир аз кымбаттайбы? Ошол убакта декабрда бир аз күйүп коет коэффициент. Так андан кийин арзандайт, анан жайында эле күйөт. 2 сезонго. Биздики эмне үчүн кышкысын арзан болгон мыякта Караколдун тегерегинде 38 аялы бар да. Ошолор кышкысын баары эле бош жатпай таксиге чыгып кетишет. Ошо айылдагылардын баары келип такси өтөчүт. Такси көп болот да. Сиз канча жылдан бери бул жакта турасыз? Кичинекей бала чак. Айылдан барып кел иштейм. Кайсы айылдан? Кайрымарык. Каракол акыркы убактарда мындай бул жакта эле көп иштейт экенсиз да. Кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Жакшы жагынан. Мисалы, эмне көрүндү көзүңүзгө? Мэр кандай иштеп атат? Сонун эле иштеп атат, сонун. Мынчалык Каракол тарыхта болгон эмес, мынчалык стройка. Былтыр мен айылда стройка кылдым. Өкмөттөн цемент ашпай калды даже. Щебенка ашпай калды. Негизи биякта жерлер канча турат билбейсизби да болжол менен? Сатып алам десеңиз. Участок жер кандай жер? Участоктор. Участоктор районго жараша болот. Миллион тегереги да. Каракол бизге да жакты, мына жолдору да аябай кенен, жолдор баары жак кенен экен. Mo stadion Шаардан келдиңер? Биз шаардан келдик. Бишкектен. Жакшы. Язгы ушул былтырдан баштап эме болуп атат да. Стройка дагы дагы болду. Зоопарк болду. Зоопарк бүттүбү? Бүттү болуш керек ушу. Ошо биз азыр зоопаркка баратабыз да. Зоопарк болду, эме часть болду. Жана мен көрбөдүм эле мында чоң этаждуу үйлөр жок экен. Же салынып аткан жерлер барбы? Салынып аткан жерлер бар. Же салынып баштадыбы эми? Жана элиткаларбы? Элиткалар бирөө Абдрахмановда бүттү да, аякта жашап атышат. Жанына дагы бирөө түшүп, ал деле уже башты бүтөйүн деп калды. Могу жакта бир район салып атат, 72.
блок болот да. 72. Ошонун где-то он блогу салынып атат азыр. Быйыл деле дагы башка жерлерде ошо этажга салынчу жерлер көп да, салынып аткан, башталгандар. Элиткалар. Частный деле салып атат, өкмөт деле салып атат. Бул жак бир парк окшойт. Анан мен байкаган нерсем, жолдор карасаңыздар, ар бир 50 метр сайын скамейка, отургучу жер, мусор таштачу урналардан бери мындай. Жакын орноштур да. Мен аябай таң калдым ушуну көрүп. Тротуарлар менен көчөлөр. Жакшы. Геймплан жакшы салынды. Заказ түштү окшойт. Зоопарк кайсыл болуп калат беке? Могул окшойт, а? Чоң рахмат беке. Ишиңизге ийгилик. Оплата карта менен, да? Рахмат. Урматтуу достор, зоопаркка келдик. Аба ырайы суук, мындай колум тосом акырындап кар себелеп баштады. Ал эми бүгүн кайсы күн десеңиз 28 март кар жаап баштады десем болот. Зоопаркка келдик. Эми астынан эле мынтип кирип караганда бул жакта оңдоп түзөө иштери жүрүп аткан окшойт. Бул жерде бүт элек болгон үчүн балким азыр жабык чыгар. Кирип көрөлү. Өзүңүздөр көргөндөй зоопарк не работает, ремонт деп айтылып тур эми бул жакта. Здравствуйте, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы же? Жо, билем иштебеген, сизден сурап алалычы? Сизден сурап алайынчы дейм, билем иштебеген, окуп атабыз. Сурап алсам болобу? Угулбай атат, мында айтсаңыз сүйлөшөлү. Ачасызбы? Ой, эжеке, муну ачып койсоңуз. Ремонт качан башталды, качан бүтөт, ошону эле. Угулбай атат сиздики. Не бул кандай мамиле? Чыгып жооп бериш кыйынбы? Мына эже келсинчи. Жоқ, протоколға жазылған алданағы животныйға сал, албени, анан таблеткалар бергем, азыр WhatsApp менен отправить етіп егем. Азыр ачып көрсөң көчө управленияның балдарынан бербейгем через этого деп. Эмне тартып атасың? Саламатсызбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Уруксатсыз. Эмне тартып атасың? Уруксатсыз тартууда бул жер стратегик объект же эмне? Эмне объект? Частный? Частный? Кимдики? Менчикпи же мамлекеттикпи? Менчик. Өзүңүздөрдүкү, э? Азыркы турчу буран. Биз шаардан бери келгенбиз. Аты жөнүм Мунарбек, журналист. Анан Каракол кыдырып жүрөбүз. Анан Караколдо бул зоопарк эң алгач зоопарктардын бири да. Анан көрүп сүйүнүп атабыз. Бул жакта ремонттор болуп атыптыр. Мурункудан караганда жакшы болуп калыптыр деп кабар алып келип. Жок, эми силерди ким жиберди азыр? Каракол, жалпы Каракол тартып жүрөбүз. Анан? Караколго киребиз? Караколго кирет? Анан? Ошо? Эмнени сурайсыңар, айткыла эми. Эми кабар алган азыр биздики, жок, биздики азыр ремонт жүрөт биздики. Биз азыр президенттин көзөмөлүндөбүз бияк. Ремонт бүтө элек биздики, майда чүйдөлөрү калды. Карабайсыңбы эшиктердин баарын? Асфальтталды калды пока. Ичиндеги кайра крастетип, кайра жасаш керек болуп атат. Мол жактарда. Киребиштер бар? Жок, буякта дагы ичин дагы бир топтор бар дагы. О стадион башталган канча болду убакыт? Ой, буякка 1-2 жыл болуп калды го. Бүтө элек. Бүтүп баратат, жакшы бүтүп баратат наоборот. Аябай жакшы чоңойтуп атпайбы баарын.
жакшы салып атат, аябай жакшы салып атат. Бул парктагы жазалат деп атат го ошо. Каракол аябай акыркы убактар аябай Каракол аябай жакшы өзгөрүлүп атат. Бизде эме карабайсыңбы, могу жолдо деле көрдүңөр го, кандай оңолуп атат. Биз азыр биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич ушу эч кимге эметпей карабай туруп бизге келгенине биз аябай ыраазы болуп атабыз. Биякачы келип өзү лично көрдү да. Анча-мынча блогерлер жазыптыр да. Жаныбарлар ар кайсы жерде өлүп жатат, ачка баары тең депчи, анан ушу мен өз көзүм менен келип көрөйүнчү деп саат эртең менен таңга 8-де келбеди, эч кимге айтпай. Саат аэропорттон түптүз келбеди, өзү келип, анан көрүп өзү аябай ыраазы болду. Ушинтип кармап атканыңарга силерге да ыраазыбыз депчи. Анан мен силерге пока мен иштеп тургандан кийин бир жардам берейин деп, ошол жардам берип, мына ичин бир серомундай көрүп койгула. Анан болжол менен качан убакыт бүтөт дейт? Качан тип ачылганда келип кетет? Мурек ичинде азыр ээриси кары ээрип атат. Пока бияк көйлөккө да ич. Эрген бир течение 1-2 айга барабыз го деп атабыз. Кайра крастетип, кайра ичинде ойну проводдор жатат, азыр жазалы элек. Сиз бул жакта канча жыл болду иштегениңизге? Мен 13 жыл болду. 13 жыл, 13 жыл мурда бунун абалы кандай эле? Эми жаныбарлар айырмабыз аябай асман менен жерде болду. Асман менен жерде болду. Айырмабыз аябай жакшы, азыркыга жакшы. Бу үлгүрө албай калбадыкпы бу жерде асфальтта депчи. Мына көрүп атасыңар, ошо кыш эме кар түшүп кетти, ошойдон калып калды. Анан калганын баарын ошол оңдоп берди, аябай ыраазы болуп отурабыз. Биз мына Караколду көрүп атасыңар. Стадион 2-жылга кетти, аябай чоңоюп атат баары тең. Биздин ушул Караколдо эмне здание болсо бүт оңдоп атат. Бүт баарын көрүнүктүү зданиялардын баары. Бизде бүгүн келип анча-мынча шаарга караганда аябай баары эле мактап кетип атышат. Аябай мактап кетип атышат. Мисалы кээ бир шаарларда 50 метр сайын скамейка, таштандырыкта турган урналардан бери. Урналарын бери. Ушулар көрүп аябай таң калып. Биздин жолубузду да кеңейтип атпайбы, карабайсың канча биздики бир эле машина жүрчү жол болчу да. Бир эле машина кетип, эми ошо азыр караса 3 машина 3 линия менен кетип атат. Эми кээ бирөөсүн 4 линия. Иши Караколдо азыр кышы жайы деп ремонт жүрүп атат. Бүт жерде ушундай жүрүп атат. Түшүнүктүү. Чоң рахмат эже. Эми сиздердин дагы эмгегиңиздерди эл баалайт. Мен бар болуңуздар. Келип тургула, бияка мен постоянно бу жердемин. Кирем десеңер бир сера көргүз. Биз таппасак деле мындай кирип камераны бул жака коюп туруп көрүп турсак болот бир аз. Рахмат чоң сизге. Урматтуу достор, зоопаркка кирип чыктык. Киргенге уруксат беришкен жок. Буюрса бүткөндөн кийин киргиле деп өздөрүнүн убадасын берди. Эми ичине биз өзүбүз камерада сыртында камера жок эле кирип көрүп чыктык. Аябай сонун жасалып атыптыр. Президенттин өз көзөмөлүндө болуп, азыркы учурда жакшы бүтүп атыптыр. Жаныбарлар бардыгы сонун. Жакшы бир шартта каралып атканы көрүнүп турат. Кирип көрдүк. Эми анын эле тушунда ушул жакта бул дагы президенттин өзүнүн көзөмөлүндө деп айтышты. Стадион салынып атыптыр. Эми стадиондон кабар алалы. Стадион өзүңүздөр көрүп тургандай биз келдик. Ичинде ремонт жүрүп атыптыр. Бул жакта иштилер иштеп атышат. Тынымсыз. Ассалам алейкум аке, кандайсыз? Болжол менен качан бүтөт деп атышат бул жакта? Билбейсиздерби? Билбейбиз дейт. Ичинде иштеп атышат. Бизге кооптуу, ошондуктан кирбей эле коелу. Жалпыңыздарга көрсөтүп бердик. Эми бул жакты көрсөңүздөр, бул жакта дагы башка оюн талаасын куруп коюшкан. Азыркы учурда бул жакта дагы ремонт жүрүп атыптыр. Бул жак өзүнчө экен. Атайын бир аз кичинекейирээк. Бул жак болсо, балким бул эл аралык аянтчага да айланат буюрса. Кийинки бара турган жерибиз Караколдун базарларын бир кыдыралы. Андан соң башка жакка барганга аракет кылабыз. Ассалам алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ассалам алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Эсиңиз жакшыбы? Аты жөнүм Мунарбек, журналист. Караколго конокко келдик эле. Анан жол кире канча болот сиздердики? Каяка? Кайсы жакка аттайсыздар? 5 сомдон баштап 500 сомго чейин.
5 сом. Кайсы адрес бар? Жо, сиздер кайга каттайсыздар? Ой, билбейм азыр. Заказ таксист. Сиздер таксисттерби? Мо спринтер кимдики? Тет жакка качып кетпеди. Алмай? Эмнеге качат? Жол киреңиздер айтып келем. Айылын айтпайсыңбы биринчи? Кайсы жака бара турган жакты? Бул жерден кайсы жакка кетет негизи көпчүлүгү? Мен билбейм бул жактан кайга кетет. Жол киреңиз кетет, балыкчыга кетет. Жетеуз бүт кетет бөлгү биягына. Мояк карасаң ошол жакта бүт кетет. Чыкты. Мол эмне ичиндеги водитель турабы? Ошол жактын ичинде кассабы? Кассага кирип чыгалчы. Тогуз булак дейт. Караколго эртең менен 7:50-дө 8:50, 9:50, 10:50, 12:50. Ар бир 1 сааттын ичинде маршруткалар жылып турат экен. Каракол, Боз Бешик дейт. Ушул көлдүн ичиндеги каттамдар ушул жерден каттайт экен, бирок Бишкек башка областтарга жок. Диспетчер бул жактан сурайлы. Саламатсызбы? Кайсы жактан сурап алсак болобу? Канча сом болуп атат? Касса ушул жакпы? Я. Канча сом болуп атат барсконго? Эчеке, саламатсызбы? Жооп берип коесузбу? Азыр намаз окуп атат окшойт. Намазын окуп болсун, диспетчер. Кандай диспетчер? İçinde nesi жоқ екен? Акчасы канча болот деп сурайын десем, касса экен. Башка жактан сурай бербейсиңерби деп ошентип кой дем. Макул. Биз сапарыбызды уланта берели. Азыр базарга барып көрөлү. Урматтуу достор, биз Караколдогу базардын ичине кирдик. Бул жердеги абалдарга күбө болдук. Эми шаар менен биздин Бишкек шаары менен Каракол шаарындагы кээ бирки азык-түлүккө дагы бир аз токтолуп бааларын билели деп чечтик. Бул жакта азык-түлүктүн бааларын кайсы жактан сурасак болот? Бизде жумуртка канча? 7 сом, 8 сом, 10 сом, 9 сом. Эже мо чоң литр канча? Обедов 10 литр. 10 бу ушул? 10 литр болуп? 5 литр, канча? 780 сом. 780. Мо литрларчы? 160. 160 сом. Түшүнүктүү. Бул жакта приправа. Күрүч жок байкеси да? Күрүчтөр келиңиздер, бааларын көрөлүчү күрүчтөрдүн. Эми өзүңүздөр билгендей бизде Баткен лазери жакшы кетет. 260 сом. Лазер индийский 250 сом. Бааларына Баткендики бар экен. Ар кандай сорттору, бирок сортторун жазып тур кайсы. Элита Казакстандыкы 100 сом. Краснодар дейт. Высший сорт 150 сом. Бадо 150. Өзгөн 250 сом. Өзгөндүкү бар экен. Бул жакта горох, гречкалардан бери. Горох 70 сом болупту, гречканын килограммы 70 сом. Эми кум шекердикин. Ассаламу алейкум. Кум шекердикин карайлы. Кум шекер. Сахар килограммдап сатасызбы жеке? Сахар канча болуп атат килограмм? 75 сом. Сахардын басы 75 сом дейт. Түсүнүңүздөр. Бир эттин да басын билип коелу. Килограмм канча болуп атат эттин байке? Килограмм эт. 570-тен уйдуку. 570-тен 600 канча дедиңиз? 600. 570, 600 сом тегереги. Саламатсыздарбы, кандайсыз? Унбу же талканбы сиздики? Талкан ундар. Аралашпы. Канчадан килограммдар? 60-дан. 60. Талкан 60. Булчу? Ундар 40 сомдон 70. Мол эмеби? Высший сортпу? Канча килограмм? 70 сом. Высший сорттор, биринчи сорттор 70 сомдон килограмм дейт. Эми бул жак 570-тен бул жакта 580 ар кандай баалар. 580 сомдон 600 сомго чейин деп. Уйдун эттери ушундай болоптур.
Уети. Ет 620 байке. Кайсы еттер? Уйдуку? Бұлдақ 620, эми 570-тен баштап бир 650 сомго чейин окшойт жүрүңүздөр. Еттин баасын билдик. Эми туугандар, бул жогору жакка бир өтүп көрөлү, бул базардын. Аскарова? Гүл атпайбы ошол так. Жүрүңүздөр. Gül atpayım. Ет койдуку. Сиздерге жылкы же эмненики? Жылкы канча килограмм? 550'den болот. 550'ден. Жалаң жылкы сиздерге чучукчу? Чучук 1000 сомдон. Килограмм 1000 сомдон. 550 1000 сом. Түшүнүктүү, рахмат. Койдун эти кайсыл жерде эле? Мориятта. Эже койдун эти килограмм канчадан болуп атат, ким билет? 690. 590. 590. Койдун эти канча жеке сизге? 590, Түшүнүктүү. Койдун эти бүт эле 590дон сатып атышыптыр. Эми ким эт алып жүргөн болсо, өзүңүздөр сарасеп баа бересиздер. Эми бул базарга деле эми келип атам, бул абалын көрсөңүздөр болот. Сода кандай болуп атат? Болот акырында. Кыйналган жоксуздарбы? Жакшы барды. Жан багыш керек. Жакшы. Домашний жумурткалар 11 сомдон, эң чоңу. Кичинекей 10 сомдон. 8 сом, 7 сомдо деле бар. Булар эми өзүңүздөрдүкү да го. Сорттоп сатабыз. Жакшы. Рахмат апалар. Жакшы туруңуздар. Ашампу канча жеке? 60 сомдон. Ашампу жейсиңби? Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, эми бул базар Ак Тилек базар деп коет экен. Бул жак аягына чоң экен, негизинде кыдырып жүрсөң жол бүтпөйт, бүт нерсе бар. Буюрса элдердин айтышы боюнча бул базарда башка жакка көчкөн атыптыр. Анткени жакшы шарт түзүлүп, биз бир күбө болуп калганбыз. Ушул жолдор кышында аябай тоңуп, элге да ыңгайсыздык жараткан ушулар болгон. Ошонун негизинде анан могул ортолор, мисалы бир базардын ортосунан өрт чыга турган болсо, эч кандай өрт өчүрүүчү машина кире албайт. Ошондуктан ошол нерселерди эске алып, азыркы учурда базарды башка жакка жылдыруу маселеси көтөрүлөдү. Урматтуу достор, эми базардын тазалыгынын ичинде таштан ырда турган бир да урна тапкан жокмун. Бул жакты карасаңыздар, жүрүңүздөр мындай өтүрө көрсөтөнчү. Бул жак муниципалдык ак төрөнүүчү жай, анын темирдин астында эле ушунча эл жүр. Эми бизден эле ишкерлер кылышат да, башка эмне болмаган эле. Бул тура эмес деп ойлойм. Анан эгерде бул берүүчү базардын администрациясы көрө турган болсо, ушул жакка дагы бир жок дегенде таштан ыртканга бир эме коюп койсо жакшы болмок. Урна. Элге дагы бир аз мондай көрүнүштөн алыс болосуздар да. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыз дагы ушу менен сонуна чыкты. Бүгүнкү караколгон сапарыбызды аяктап баратат. Сиздер менен биз коштошпойбуз. Кийинки берүүлөрдөн кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.